Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйыл Кыргызстанда Түмөнбөй Байзаковдун 100 жылдыгы белгиленип жатат. Анын алкагында Жалал Абад шаарында бир катар иш-чаралар пландалган. Бүгүнкү айкелдин ачылышы анын бир бөлүгү десем болот. Айкелдин бул жерде орнотулганы да жөн жеринен эмес. Тагыраагы бул кароосуз калган 8 гектар ашуун аянтты элеген Нурус паркын толугу менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуп түзөөдөн өткөрүлгөн. Шаардык кеңештин макулдугу менен Түмөнбөй Байзаковдун ысымы берилген. Бул да болсо кыргыз маданиятына эбегейсиз зор салым кошкон акынын ысымы өчүрбөй, келечек муунга жеткирүү максатында жасалган иш десек болот. Кыргыз мамлекетибизде дайым тынчтык, аманчылык болуп, мамлекетибизде өсүү өнүгүү болуп, ушундай абабыздай акындар, котормочулар, коомдук ишмерлер мамлекетибизге негизи кызмат кылган адамдар көп болсун. Барыңыздарга бүгүнкү иш-чарага куш келипсиздер дейбиз. Түмөнбөй Байзаковду кыргыз журтчулугу, улуу акын, котормочу, элибиздин жан дили өрү болгон Кыргыз жери чыгармасынын автору катары тааныйт. Кыргыз жери ырын укканда баарыбыз толкунданып, жүрөгүбүз бир башкача кубанычтуу сезимдерге чулканып, касиеттүү Алатоодо туулуп, бейиштей болгон жерде жашап жатканыбызга сыймыктанабыз. Элге аябай чоң ыраазымын. Ушул эл башы, журт башы бардыгы башкарышып аткандарга ыраазымын. Уюштуруу тобуна, мэрияга, айылдык, шаардык кеңешке рахматымды айтам. Өтө жакшы алып барышып атат. Биз ошо Томонбайдын урпактары, Томонбайдын бир тууганы катарында мен ошолорго өтө чоң ыраазымын. Башын ийип тазым кылам. Рахмат ошол балдарга. Согуш бул тирүүмүн дегендин баарын ылгабай, кайгы, муң, өлүм алып келген апаат тура.